Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан эфирден химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлүп турган сабактын темасына көңүл бурсаңар. Сабактын темасы көмүртек топчосу. Бул сабактын жүрүшүндө силер көмүртек топчосундагы элементтердин атомунун түзүлүшүндөгү окшоштуктарын жана өзгөчөлүктөрүн айырмалайсыңар. Ошондой эле көмүртектин аллотропиялык түр өзгөрүүлөрү менен таанышып, физикалык касиеттерин салыштырасыңар. Анда мезгилдик таблицада 4-чү топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтерди мезгилдик таблицадан табалык. Таблицага көңүл бурсаңар, 4-чү топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтер көмүртек, кремний, германий, калай жана коргошун элементтер кирет. Алардын ичинен биринчи, экинчи элемент көмүртек менен кремний металл эместер болуп саналат. Мына биринчи, экинчи сүрөттө силер көмүртектин аллотропиялык формасын көрүп турасыңар. Ошондой эле бул кремний. Ал эми кийинки 3 элемент германий, калай, коргошун металлдык жалтырактыкка ээ. Германий элементи, калай жана коргошун физикалык касиеттерин карасаңар, алар металлдык жалтырактыкка ээ. Келгиле анда жыйынтык чыгаралык. Демек, мезгилдик таблицада негизги топчодо жогорудон төмөн карай металл эместик касиет начарлап, типтүү металлдык касиет жогорулайт. Мисалы, Германияга караганда калайдыкы, калайга караганда коргошундун металлдык касиети жогорулайт экен. Эмне үчүн? Анда силер менен бул элементтердин атомунун түзүлүшүн чийип, радиустарын салыштырып көрөлүк. Көңүл бургула, 6-чы катарда жайгашкан элемент көмүртек, ал 2-чи мезгилде жайгашкандыктан эки энергетикалык деңгээлин жарым айлана түрүндө чийип, 6 электронду бөлүштүрүп жазабыз. 2, 4, бардыгы 6 электрон айланып жүрөт. Ушундай эле иретте кийинкисин жазалы. Кремний, катар саны 14. Ал 3-чү мезгилде жайгашкан. 3 энергетикалык деңгээли бар. Андагы электрондорду ирээттүүлүк боюнча 2, 8, 4 деп бөлүштүрүп жазабыз. Ушундай эле германиydикин жасалы. Аныкы 32, 4-чү мезгилде турат. 4 энергетикалык деңгээли бар. Бардык электрондордун саны 32, эң сырткы катмарын карагыла 4 электрон. Ушундай эле кийинкисин жасалы. Калайдыкы. Анда дагы ушундай эле бөлүштүрөбүз. Эң сырткы катмарында 4 электрону бар. Акыркы элемент коргошундукун карагыла. Мына 82-чи катарда турат. Ал дагы кайсы мезгилде экендигин билесиңер. Энергетикалык деңгээлинин саны андагы жайгашкан мезгилдин санына барабар. Ал эми электрондорду ирээттүүлүк боюнча бөлүштүрсөк, эң сырткы катмарында 4 электрону бар экен. Мына силер атомдун радиусун улам чоңойгондугун көрүп турасыңар. Анда жогорудон төмөн карай металл эместик касиет начарлап, металлдык касиети жогорулайт. Көмүртек типтүү металл эмес, ал эми коргошун типтүү металл болуп саналат экен. Мына ушул атомдун радиусунун өзгөрүүсүнө карата алардын металл эместик касиеттен металлдык касиетке өзгөрүүсү бирикмелеринде да байкалат. Мисалы, алардын окшоштуктарын, айырмачылыктарын карай турган болсок, айырмачылыктары атом радиусу менен айырмаланат. Ал эми окшоштуктары сырткы катмарындагы валенттик электронун саны менен окшош дедик. Мисалы, бардыгына көңүл бурсаңар, 4 валенттик электрону бар. Себеби алар 4-чү топтун негизги топчосунда жайгашкандыгын айттык. Демек, валенттик электрондордун саны 4. S деңгээлчесинде 2 электрон, P деңгээлчесинде 2 электрон бар. Эгерде бул учурда эквиваленттүү болот. Ал эми эгерде козголгон абалын карасак, бул жерде бардык 4 электрону тең, жупташпаган абалында болот. Мына ошондуктан көмүртек 2 дагы 4 валенттүү да боло алат. Мисалы, суутек менен бирикмелеринде -4 кычкылдануу даражасын, кычкылтек менен бирикмелеринде +4 кычкылдануу даражасын көрсөтө алат. Анда азыр силер менен суутек менен бирикмелерин карап көрөлү. Бул учурда -4 кычкылдануу даражасына ээ болот. Мисалы, силер азыр формулаларды көрүп турасыңар. CH4, силициум H4. Мына калгандардын бардыгын карасаңар, 4 суутектин атом менен байланышып турат. Демек, алардын суутек менен бирикмелеринин касиеттери дагы мезгилдүү түрдө өзгөрөт. Мисалы, метан газы CH4 кадимки шартта туруктуу газ. Бул жаратылыш газынын 98% түсөрүн билесиңер. Ал эми силан газы ага салыштырмалуу туруксуусураак келет.
кадимки шартта абада жалындап күйүүгө жөндөмдүү болот. Ал эми андан кийинки бирикмелер болсо өтө туруксуз. Мисалы акыркы бирикмелери кадимки шартта алына элек деп айтсак болот. Мына ушул сыяктуу эле кычкылтектик бирикмелеринде дагы +4 кычкылдануу даражасына ээ болот. Алардын физикалык касиеттери дагы мезгилдүү түрдө өзгөрөт. Аны силер суроого жооп берүү менен өзүңөр ойлонуп таап көрсөңөр. Анда мен силерге бул суроону сунуштайын. H2XO3 гидраты берилиптир. Силер көпчекиттин ордуна ага туура келүүчү оксидтерин ойлонуп жана туура келүүчү кайсы гидрат туура келерин таап көрсөңөр. Мен силерге жооптор сунуштайын. Биринчи жооп CO2, экинчи жооп силициум O2, үчүнчү жоопту карагыла германий O2, төртүнчүдө мен станум O2-ни жаздым, бешинчиде плюмбум O2-ни жаздым. Бул жерде баардыгынын оксидтери жазылды. Бул оксидтердин кайсынысына H2XO3 гидраты туура келет? Анда мен силерге жардам берейин. Биз жогоруда айтып өттүк. Металл эмес биринчи, экинчи элемент деп. Ал эми кийинки үч элемент металдык касиетти алып жүрөрүн айттык. Анда ушуга жараша алардын гидраттары дагы ар түрдүү болот. Биринчи, экинчи оксид бул металл эмес болгондуктан аларга гидраттары туура келет. Азыркы суроодо берилген. Ал эми үчүнчү, төртүнчү, бешинчиге бул жоопко туура келбейт. Эмне үчүн? Жооптун тууралыгын текшерип көрөлүк. Анткени көмүр кислотасы, кремний кислотасы эки тең начар кислота. Демек H2XO3 формуласына туура келген кислоталар. Ал эми кийинки үчөө болсо амфотердүү гидроксидтерди пайда кылууга жөндөмдүү. Анткени алар металдык касиетке да ээ болот дедик. Ошондуктан формуласын жазсак мындай болот. CO2 көмүр кычкыл газына H2CO3 деген көмүр кислотасы туура келет. Бул туруксуз минералдык сууну билесиңер, тез эле ажырап кетет газга жана сууга. Ошондой эле H2 силициум O3 кремний кислотасы бул дагы сууда эрибөөчү кислоталарга кирет. Бул кислота менен кийинчерээк сабактарда да кененирээк таанышабыз. Ал эми кийинкилер болсо, мына силер көрүп турасыңар, германий OH4, станум OH4, плюмбум OH4 деген негиздерди пайда кылууга жөндөмдүү экен булардын гидраттары. Анда азыр силер менен көмүртектин аллотропиялык формасы менен таанышалык. Көмүртектин биринчи аллотропиялык формасы алмаз. Ал эң катуу зат. Тыгыздыгы 3,5 грамм сантиметр кубка барабар. Мына ошондуктан катуулугуна байланыштуу алмазды бургулоо, кесүү, жылмалоодо колдонуп келишет. Ал эми алмазды болсо алмаз менен гана кесүүгө боло тургандыгын билсеңер керек. Алмаздын өтө катуу болушунун себеби анын кристалдык торчосунда ар бир көмүртектин атому башка 4 көмүртектин атому менен бирдей аралыкта байланышкандыгы менен түшүндүрүлөт. Ал эми калган көмүртектин атомдору сүрөткө көңүл бурсаңар, бири-бири менен ушундай эле иретте бирдей аралыкта байланышат. Мейкиндикте бул атомдордун бирөө борборунда, калгандары тетраэдрдин чокусунда жайгашып, бири-бири менен туташтырылган. Бул симметриялуу жана бекем байланыш болуп саналат. Ошондуктан алмаз жаратылыштагы эң катуу заттардын бири болуп саналат. Алмаздын эң таза үлгүлөрү жарыкты күчтүү чагылдырат. Мына ошондуктан алмаздан коос жасалгаларды, бриллианттар жасашат. Жылмаланган жана кырлары чыгарылган алмаз бул бриллиант болуп эсептелинет. Бриллиант алгачкы убактардан бери эле колдонуп келет. Мисалы, силер көрүп турган Россия императорунун тажысында же болбосо кийинки сүрөттү карагыла, Британия императорунун тажысында колдонулган бриллианттарды көрүп турасыңар. Жана башка зер буюмдарын жасоодо дагы бриллиант көп колдонуларын уксаңар керек. Дагы бир көмүртектин аллотропиялык формасы графит. Графит металдык жалтырактыгы начар, колго кармалса майланышкан, көңүр түстөгү кристалдык зат. Мына ошондуктан графиттен карандаштарды, грифелдерди жана электродду жасоодо колдонушат. Графиттин кристалдык торчосуна көңүл бурсаңар, графиттин кристалдык торчосу туура 6 бурчтуктун жалпак катмарларынан турат. Андагы ар бир көмүртектин атому тегерегиндеги көмүртектин
3 атому менен бекем коваленттик байланыш менен байланышкан. Графиттин кристалдык торчосундагы туура 6 бурчтуктун жалпак катмарларынан турарын көрүп турасыңар. Графиттин кристалдык торчосу бул татаал катмарлуу түзүлүштө экендигин көрдүңөр. Графиттин катмарларынын аралыгы 0,335 нанометр, бир топ эле чоң болот экен. Алардын ортосундагы аракеттешүү күчү начар. Мына ошондуктан графит ар бири бекем болгон жука катмарларга сыйрылууга жөндөмдүү. Мына ошол себептен графиттен даярдалган карандаш менен жазганда кагаздын бетинде из калтырат. Азыр силер менен көмүртектин 2 аллотропиялык формасы менен гана тааныштык. Алмаз жана графит. Көмүртек дагы кандай аллотропиялык формага ээ болду экен? Анда силер менен мезгилдик таблицада жайгашкан ордуна көңүл бөлүп, көмүртектин жаңы аллотропиялык формасы менен таанышып алалык. Көмүртек мезгилдик таблицада 6-катарда жайгашкан элемент. Азыр силер менен көмүртектин 3 аллотропиялык формасы менен таанышып өттүк. Алмаз, графит жана карбин. Демек, көмүртек түзүлүшү жана касиеттери боюнча айырмаланган 3 түрдөгү жөнөкөй зат деп пайдаланат экен. Бүгүнкү күндө көмүртектин дагы бир жаңы аллотропиялык формасы фуллерен белгилүү болду. Анын түзүлүшүнө көңүл бурсаңар, ал 26 бурчтуктан 12-5 бурчтуктан турган формасы икесаэдр түзүлүшкө ээ болгон жөнөкөй зат. Анын түзүлүшүн силер кадимки Европанын футбол тобундай дагы элестетсеңер болот. Эмне үчүн мындай түзүлүшкө ээ болгон затты фуллерен деп атап коюшту экен? Келгиле анда бул суроого силер менен чогуу жооп алып көрөлүк. Берилген заттын фуллерен деп аталып калышынын себеби эмнеде? Анда мен силерге жоопторду сунуштап көрөйүн. Формасы көп крандык болгондуктан, формасы кесилген икесаэдр түзүлүшүндө архитектордун урматына карата же болбосо архитектордун аталышына карата. Анда бул жооптордун кайсынысын силер туура жооп деп эсептейт элеңер? Суроону дагы жолу кайталайм. Берилген заттын фуллерен деп аталып калышынын себеби эмнеде? Формасы көп крандык, формасы кесилген икесаэдр, архитектордун урматына карата же архитектуранын аталышына карата. Анда мен силерге туура жоопту сунуштап көрөйүн, өзүңөрдүн жообуңар менен салыштырып көрсөңөр. Албетте, туура жооп үчүнчүсү. Архитектордун урматына карата бул заттын аталышы фуллерен деп аталып калган. Фуллерен деген термин Америкадагы белгилүү архитектор Бакмистер Фуллердин атынан коюлган. Ал 6 жана 5 бурчтуктан турган жарым сфералык архитектуралык конструкцияны түзгөн белгилүү архитектор болгон. Жаңы технологияда чоң революция жасап жаткан бул заттын молекуласын кимдер ачты болду экен деген суроо пайда болсо керек. Албетте, фуллерендин молекуласын 1985 жылы америкалык окумуштуулар Ричард Смоле, ошондой эле Роберт Кёрл, Гарольд Кротолор ачкан. Алардын максаты татаал лазердик жана спектрографикалык куралдардын жардамы менен жылдыздар арасындагы материянын химиялык жаратылышынын мүнөздүү белгилерин табуу эле. Бирок алар Нобель сыйлыгына ээ боло тургандай даражадагы башка нерсени ачышты. Ал фуллерендин молекуласы болчу. Ошентип алар бул эмгеги үчүн 1996 жылы Нобель сыйлыгын алышкан. Анда азыр силер менен фуллерендин молекуласы менен таанышып алалы. Фуллерендин молекуласында 6 бурчтуктун жана 5 бурчтуктун чокусунда жайгашкан ар бир көмүртектин атомун санай турган болсок, 60 көмүртектин атомунан турат. Мына ошондуктан фуллерендин молекуласы C60 деп жазылат. Бүгүнкү күндө андан башка да түрлөрү белгилүү болду. Мисалы C60, C70 дегеле көмүртектин саны 20дан 540га чейинки ар кандай түрлөр белгилүү болду. Ошондой эле көмүртектин атомдордон турган гигант молекулалар, нано түтүкчөлөрдүн түрлөрү табылды. Нано түтүк деген эмне? Бул түтүк сыяктуу оролгон, тегиштери жок көмүртектен турган түтүк. Ал эми бул түтүктөрдүн өлчөмү алардын аталышынан эле түшүнүктүү болсо керек. Нанометр бул метрдин 1 миллиардтан 1 бөлүгү. Мурда мындай бөлүктү миллимикрон деп аташчу. Бирок нанометр деген сөздү айтуу жеңилирээк. Нано түтүкчөлөрдү биринчилерден болуп 1991 жылы Япониялык окумуштуу Сумио Эдзима сунуш кылган. Нано түтүктөр болоттон да 100 эсе бекем жана 6 эсе жеңил, морт эмес, тескерисинче өтө ийилчээк келет. Көмүртектин нано трубкаларына
өтө оорундук кылганда алар сынбайт, тескерисинче ыңгайланышат. Нанотүтүктөр бир катмарлуу, эки катмарлуу же көп катмарлуу, түз сызыктуу, спираль түрүндө да болот. Түзүлүшүнө жараша алар ар кандай касиеттерге да ээ болот. Өзгөчө электр тогун өткөрүүгө жөндөмдүүлүгү жогору болот. Электр энергиясын өткөргүчтөр аркылуу аралга берүүдө анын кандайдыр бир бөлүгү коромжуга учурай тургандыгын билсеңер керек. Энергиянын коромжуланышы бир нече факторлордон көз каранды, бирок алардын негизги факторун атомдук деңгээлде түшүндүрүүгө болот. Электрондор өткөргүч аркылуу өтүп жатып, кристалдык торчонун иондору менен кагылышууга дуушар болот. Анын натыйжасында электр энергиясынын бир аз бөлүгү энергиянын башка түрүнө айланып коромжуланат. Бул учурдагы жоготуу болжол менен 3-5% түшөт. Эгерде 30 мегаватт 100% түшсө, анда 5% канчасын түшөт? Эсептеп көрөлү. 1,5 же 1,5 миллион ватты түшөт экен. Демек, 10 ваттык лампочкадан 150 000 даананы жанактандырууга кеткен энергия коромжуга учурайт. Ал эми нанотүтүктөр аркылуу электр энергиясы аралга берүүдө жоголбойт, коромжуланбайт. Ал 100%га таза берилет экен. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Силер менен бүгүнкү сабакта эмнелерди окуп үйрөндүк? Артка кайрылсак. Көмүртек топчосундагы элементтер көмүртек, кремний, германий, калай жана коргошун экендигин билдик. Алар тынч абалында турганда 2 жупсуз электрону бар экендигин жана эквиваленттүү болорун билдик. Ошондой эле козголгон абалында 4 жупсуз электрону бар, 4 валенттүү экендигин. Же болбосо суутек менен бирикмелеринде -4 кычкылдануу даражасына, ал эми кычкылтек менен бирикмелеринде +4 кычкылдануу даражасына ээ экендигин билдик. Ошондой эле көмүртектин аллотропиялык түр өзгөрүүсү менен тааныштык. Булардын мисал катарында алмастын жана графиттин түзүлүштөрүн салыштырып, эмне үчүн алмаз катуу экендигин, графит андан кескин айырмаланган физикалык касиеттерге ээ экендигин карап өттүк. Ошондой эле жаңы аллотропиялык формасы фуллерендин түзүлүшү менен тааныштык. Силер менен көмүртектин түзүлүшү, андагы аллотропиялык формалары жөнүндөгү айрым гана маалыматтар менен таанышып өттүк. Бул жөнүндө окуу китебиңерден жана интернет булактарынан дагы көптөгөн маалыматтарды таба аласыңар. Аны эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.